Технология сабагы 6 класс. Мугалим Тиленбаева Ажаргүл. Бүгүнкү өтө турган темабыз тамактарга стол жасалгылоо. Бүгүнкү сабакта стол жасалгылоо менен таанышабыз, тыкан жана ыкыластуу болууга үйрөнөбүз, эмгектенүү маданиятын өздөштүрөбүз. Кандай гана даамдуу тамактар болбосун, эрежеге жана этикетке ылайык берүү маанилүү. Мындай дасторконго тамак берүү салты байыртадан бери келе жатат. Дасторкон жайылган столдун үстүн сервировкалоо искусствосу миңдеген жылдардан бери калыптанган. Дүйнө жүзүндө канча элдер бар болсо, ошончо дасторкон жасалгылоо усулдары бар. Алгач столго дасторкон жабабыз. Дасторкондун кээ бири кездемеден болушу мүмкүн. Эрежеге ылайык жерге 25-30 см жетпей туруш керек. Андан кийин столго тамактарды, бокалдарды жана идиш-аяк приборлорун коюп баштайбыз. Бычак жана кашык табактын оң тарабына, ал эми айры сол тарабына коюлат. Десертке ылайыкталган кашык кармагыч оң жакка каратылып, табактын артына жайгаштырылат. Фужерлер жана бокалдар, стакандар ирети менен коюлат. Приборлор мына ушул иретте жайгаштырылышы керек. Даяр стол ушундай жасалгаланса, тыкан жана маданияттуу көрүнөт. Үйгө тапшырма. Технология китебиңердин 7-параграфынын 2-5 пунктун окуп үйрөнүп, кайтарым байланышка чыккыла.